и заместителю руководителя рабочей группы по информированию. Абджапар Гапырович, сизге сөз. Рахмат, саламаттарбы, урматтуу бүгүнкү коомдук диалогдун катышуучулары, урматтуу талапкерлердин ыйгармуктуу өкүлдөрү. Мен дагы сиздерди Борбор шайлоо комиссиясынын атынан, өзүмдүн атымдан ушул чоң бир компаниянын бир маанилүү этабынан башталышы менен сиздерди куттуктаймын. Анткени шайлоонун күнү аныкталгандан бери бир нече этаптарды басып өттүк. Бул талапкерлерди жылдыруу маселеси, алардын теректүү документтерин Борбор шайлоо комиссиясына берүү, 30 миңден кем эмес кол чогултуу процесси, аларды текшерип, андан кийинки каттоого керек болгон бир топ этаптарды өтүп, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мындан 3 күн мурда Борбордук шайлоо комиссиясында расмий талапкерлерди Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунда каттоо этабы аяктап, мына шайлоо алдындагы үгүт иштери бүгүн башталып жатат. Бул маанилүү этап сиздер менен биз ушул даярдалып аткан чоң саясий кампаниянын жүрүшүндө маанилүү бир этаптардын болуп эсептелет. Анткени талапкерлердин өкүлдөрү, алардын ишенимдүү адамдары тарабынан талапкердин программасы, талапкердин эртеңки Кыргызстандын келечегиндеги ойлору, алардын максаттары боюнча ушул биздин шайлоо процессинин катышуучулары, шайлоочулар үчүн, эли журтубуз үчүн ушундай жеткире турган, аларды чагылдырып бере турган ушундай чоң этап. Ошон үчүн бул маанилүү деп эсептелген этаптардын бири. Билесиздер, бул чоң этаптын башталышы нан баштап аягына чейин 9 январь эртең менен саат 8ге чейин бул чоң этап жүрөт. Ошол этаптын жүрүшүндө конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелердин так сакталуусу талапкерлер тарабынан, талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан, деги эле шайлоо процессинин катышуучулары, мисалы массалык маалымат каражаттары, интернет басылмаларынан дагы ушундай бир чоң жоопкерчилик менен иш алып баруучу бир этап болуп эсептелет. Ар бир шайлоо процессинин катышуучулары үчүн бул кампанияны жүргүзүүдө, аны алып барууда мыйзамда каралган жоопкерчиликтер бар. Ошол жоопкерчилик менен бул маселени, бул этапты өткөрүп алабыз деген чоң үмүт бар. Ал үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте талапкерлерге, талапкерлердин өкүлдөрүнө жерлерде ушундай шарттарды түзүп, бирдей шарт, эң негизгиси бирдей шарттарды түзүүнүн үстүндө биз иш алып барып атабыз. Сиздер менен чогуу, эгерде кайсы бир жерде ушундай бир теңчилик болбой аткан болсо, же кайсы бир жерде мыйзамдын ченемдери, нормалары так сакталбай аткан болсо, сиздер менен бирге ушул этаптын жүрүшүндө биз мындай бир жолду туура, мыйзамдык жолду туура табабыз деген терең ишеничи бар. Мен оюмча ушул бүгүнкү өткөрүлүп аткан иш-чарадагы ушул өңүттө, ушул багытта болот. Сиздер менен биз дагы бир ирет ушундай ченемдердин так сакталышы, алардынга болгон жоопкерчилик жөнүндө дагы сиздер менен бүгүн бир сыйра сүйлөшүп, такташып алабыз. Мен ушул бүгүнкү коомдук диалогдун ишине ийгилик каалаймын. Мен оюмча сиздер менен биз бир пикирге келип, бир багытты, туура мыйзамдуу багытты тандап алабыз. Чоң рахмат. Абджапар Гапырович, рахмат. Нуржан Карымбековна, саламатсызбы? Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын төрагасы Шайлдабекова Нуржан Карымбековна, өзүңүздүн докладыңыз менен жана кириши сөз менен барыңыздарды саламдашууга. Рахмат. Доклаттын темасы 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнүн мурда шайлоону өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө. Саламатсыздарбы, урматтуу
бүгүнкү коомдук диалогдун катышуучулары 21 жылдын 10 январына дайындалган мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо азыркы бүгүндөн баштап жаңы этапка кирип атат. Бүгүндөн баштап үгүт иштери башталат. Үгүт кампаниясы бул шайлоо процессинин эң активдүү кампаниясы, эң активдүү этабы. Ушул этап боюнча биз эрежелер боюнча анын жүрүшү тартиби жөнүндө мындан кийин Абджапар Гапарович кеңири токтолуп кетет. Мен ушул шайлоо процессинин жүрүшүнүн жана даярдык иштерин жөнүндө кыска маалымат берип кетет элем. Эң биринчиден шайлоо процесске катышуу үчүн шайлоочулардын тизмеси түзүлгөн. Слайдтарды көрсөтсөңүздөр. Шайлоочулардын тизмеси албетте өстү, анткени ар бир ай сайын шайлоо жок учурларда 5000 шайлоочулардын тизмеси өсөт. Ал эми шайлоонун алдындагы этаптар, шайлоонун алдындагы мезгилде орточо алсак 10 000 шайлоочу дайыма бир айда кошулат. Октябрдык шайлоого салыштырмалуу азыркы шайлоочулардын тизмеси 28 000ден ашык шайлоочуга өскөн. Азыркы учурдун ушул шайлоочулардын тизмесине байланыштуу өзгөчөлүгү мурда колдонулуп жүргөн форма 2 деген арыздардын негизинде шайлоо адресин өзгөрүү мүмкүнчүлүгү чектелген. Бул мүмкүнчүлүк чет өлкөдө жүргөн жарандар үчүн гана колдонулат. Слайдты коюп койсоңуздар, кайра эле. Биринчи слайд. Сейчас, секундочку, извините. Надо же распечатать. Да, распечатайте, пожалуйста, мне просто я не вижу. Ошол форма 2 арыздар боюнча чет өлкөдө эле колдонулат. Ал эми жаңы шайлоого жаңы шайлоочулардын тизмеси түзүлгөндө албетте форма 2 менен мурдагы өзгөргөн адрестердин баары кайра жана паспорттагы белгиге ылайык кайра шайлоочулар ушул паспортко ылайык шайлоо участкаларына бекитилет. Жалпысынан 28 000ден ашык жаранга өскөнү менен айрым шаарларда ошол форма 2ге ылайык шайлоочулардын саны азайды. Мисалы, Бишкек боюнча минус 80 000 жаран азайды шайлоочулардын тизмеси. Ош шаары боюнча минус 30 000ге шайлоочулардын саны азайды. Дагы бир 5 район боюнча жана Жалал Абад шаары боюнча дагы ошондой азаюу кетип атат. Ал эми башка райондордо, башка шаарларда шайлоочулардын тизмеси өстү. Бул жерде регион боюнча сиздерде ушул ар бир региондогу шайлоочулардын саны, жалпы республика боюнча шайлоочулардын санында кандай пайыз көлөмү ушул слайдта көрсөтүлгөн. Бул слайдты биздин сайттан дагы көчүрүп алсаңыздар болот. Өзгөчө ушул пландоо иштери үчүн бул жерде талапкерлердин өкүлдөрү катышып атат. Ар бир регион боюнча шайлоочулар менен жумушту пландоо үчүн кеңири маалымат бар. Бул маалымат областтарга ылайык эле эмес. Ошондой эле ар бир участка боюнча маалыматтарды биздин тизме порталынан алсаңыздар болот. Кийинки слайд. Кийинки слайдта бул биздин шайлоочулардын жанагы жашы боюнча
бөлүнгөн маалыматтар муну дагы биздин сайттан алсаңыздар болот. Мен көңүл буруп кетет элем, дайыма биз жаштарга көңүл бурабыз. Жаштардын саны биздин шайлоочулардын тизмесинде абдан чоң. 31% ашык шайлоочулар бул 30 жашка чейин шайлоочулар. Анын ичинде 18 жаштагы шайлоочулар, 18-тен 29 жашка чейин шайлоочулардын саны 1,68,000. Бул 30%-ды түзөт. Анан эгерде биз жанагы 18-ден 30-га алсак, анда 31,5%-ды жаш шайлоочуларыбыз түзөт. Демек, бирок жаштардын ушу шайлоого катышуусу жалпы мындай орто өлкө боюнча катышуудан төмөнүрөөк болуп атат. Эгерде биз мисалы шайлоого 56% биздин шайлоочулар катышса, анда ушул 30 жашка чейин шайлоочулардын катышуусу өткөн шайлоодо, парламенттик шайлоодо 41% болду. Ал эми 17-жылы өткөн президенттик шайлоодо 44% болду. Мисалы 1,110,000 шайлоочулардан 17-жылы 434,000 гана жаш шайлоочулар катышкан. Демек, бул жерде абдан чоң потенциал. Биз азыр жаштар менен ушул ишти алып баралы деп бир нече иш чараларды өткөрүп атабыз. Мен ойлойм, жаштар шайлоого катышып өзүнүн сөзүн айтыш керек деп. Добуш берүү менен айтыш керек деп. Анан кийинки слайд. Бул жерде ушул шайлоочулардын шайлоого катышуусу берилген. Бардык шайлоолордо 15-жылдан баштап, мисалы 1,630,000 жараныбыз шайлоого катышкан. 17-жылы кичине көбүрөөк 1,697,000 шайлоочу. 20-жылы 1,971,948 шайлоочу катышкан. Бул пайыз менен ошол эле көлөм болду. Шайлоочулардын катышуусу, активдүүлүгү. Ал эми сан боюнча 300,000ден ашык шайлоочу көбүрөөк акыркы шайлоого катышты. Муну дагы биз илип коебуз. Бардык маалыматтарды кеңири алсаңыздар болот. Жалпысынан шайлоодо 2473 шайлоо участкасы ачылып атат. Областтар боюнча көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда биз чет өлкөдө кошумча шайлоо участкаларын ачууну чечип атабыз. Бүгүн бул маселе каралат. Анткени чет өлкөдө 45 шайлоо участка ачылган. Азыркы учурда ошол 45 шайлоо участкада 35,575 шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Ал эми Москва шаары боюнча биз 3 участка ачканбыз. Бирок азыр шайлоочулар активдүү ошол тизмелерге кирип атышат. Консулдук каттоого туруп, же болбосо жанагы шайлоо адресин өзгөрүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, 3 участкада Москвада ар бир участкада 3,5 ашык жаран катталган. Биз дагы кошумча 2 участканы бүгүн ачып атабыз. Андан сырткары мурдатан бери биз Тюменде ача элек болчубуз участканы. Ушул Тюмень боюнча дагы бардык маселелер чечилип, уюштуруу маселелер. Биз ошол Тюмень шаары боюнча дагы кошумча участка ачып атабыз. Бул жаңы шайлоо участкаларды уюштуруу үчүн эртең биздин мобилдик топ кетип атат. Мобилдик топ бул жакшы мындай уюштуруу формат болуп атат. Анткени өткөн шайлоодо чет өлкөдө шайлоочулардын тизмеси ушул мобилдик группалардын ишинин натыйжасында 2 эсе көбөйгөн. 35 шаарга барып биздин шайлоочулар менен түшүндүрүү, маалымдоо иштери жүргүзүлүп, ошол шайлоочулардын тизмеси 2 эсе көбөйгөн. Өткөн шайлоодо 9,000ден ашык шайлоочу шайлоого катышкан чет өлкөдө.
азыр ушул азыр эле 35 миң болуп атат. Мен ойлойм, биздин жарандар көп маалымат алып, азыр шайлоочулардын тизмесине кирүүгө, шайлоого катышууга мындай юридикалык жактан эч кандай тоскоолдук жок. Мурдагы болгон айрым эрежелердин баары жеңилдетилген. Азыр консулдук каттоого турган чет өлкөдөгү жарандар автоматтык түрдө шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Ал эми биометрикалык каттоодон өтүп, бирок прописка боюнча Кыргызстанда болсо, алар жанагы арызды берип кирсе болот. Ага дагы тоскоолдук жок. Электрондук форматта дагы берүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн тийиштүү форматта авторизация өтүш керек. Кийинки слайд. Албетте, шайлоо процессинде эки мындай тең активдүү процесс дайыма жүргүзүлөт. Бул шайлоочулар жана талапкерлер. Талапкерлер боюнча баарыңызга маалым болду. 18 талапкер азыркы учурда катталып, шайлоо процессине катышууну улантып атышат. Ал эми 65 талапкер өзүн өзү 64 өзүн өзү көрсөтүү менен, бир талапкер партиядан көрсөтүлүп 65 жалпысынан болчу көрсөтүлгөн талапкерлер. Анын 3-өө жанагы жоюлбаган соттуулугуна байланыштуу алардын документтери кайтарылып берилген. Ошондой эле 9 көрсөтүлгөн талапкер мамлекеттик тили боюнча сертификат бербегендигине байланыштуу дагы аларга дагы биз кайтарып бергенбиз документтерди. 21 талапкер өзүнүн арызынын негизинде шайлоого катышуудан баш тартышкан. Аларга дагы документтер кайтарылып берилген. Ал эми 14 талапкер боюнча Борборлук шайлоо комиссиясы аларды президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тарткан. Анын 3-өө шайлоо күрөсүн бербегендиги үчүн, ал эми 11 талапкер жанагы мыйзамда, конституцияда көрсөтүлгөн 30 миңден кем эмес ошол колдоо жөнүндөгү жарандардын кол тамгаларын бербегендигине байланыштуу. Ошол себеп менен биз каттоодон баш тартканбыз. Дагы бир талапкер боюнча азыр соттук процесс жүргүзүлүп атат. Ал талапкер биздин чыгарылган чечим менен макул болбой, азыр сотко берип, сотто каралып атат. Эгерде сот чечим кабыл алып берсе, ошол талапкердин пайдасына анда биз бул маселени дагы кароого кайра кайтарабыз. Талапкерлер боюнча маалымат биздин атайын талапкер деген ресурста жайгаштырылат. Аны сиздер көрсөңүздөр болот. Биз азыр толтуруп атабыз. Жалпы маалымат талапкер боюнча болот. Анан мыйзамда жаңы эреже бар. Талапкерлер ушул катталгандан кийин 5 күндүн ичинде өздөрүнүн программаларын биздин борбордук комиссияга берип, биздин расмий сайтта жайгаштырылыш керек. Үчүнчү маалымат бул шайлоо фондунун жанагы кирешелер жана чыгарышалар боюнча кеңири маалымат биздин ушул талапкер сайтында жайгаштырылат. Ал дагы ошо маалым болуп атат. Биздин массалык маалымдоо каражаттар муну активдүү пайдаланып атышат. Сиздерге чоң рахмат. Ушул биз үчүн ушул шайлоо компаниясынын каржылоосунун мындай ачык айкындуулугу абдан маанилүү бир милдет, маанилүү бир максат болчу. Биз ошону ишке ашырдык. Анткени ушундай саясий кызмат ордуна бараткан талапкерлер, жарандар албетте ушул каржылоо маселесинин, алардын каржылоо маселесинин ачык айкындуулугу, мен ойлойм, шайлоочулар үчүн абдан маанилүү. Бул маалым, мисалы, өткөн жуманын аягына болгон маалымат боюнча шайлоо фонддорго 50 миллиондон ашык кирешелер, салымдар болгон.
Ал эми чыгарышалардын саны 41 миллиондон ашык болгон. Бирок азыр үгүт компаниясы активдүү фазага киргендигине байланыштуу албетте бул жуманын маалыматы мындай башка сандарды көрсөтөт, абдан чоң өсүшүн биз көрөбүз. Анткени баардык үгүт иштери алдын ала төлөнүп анан жүргүзүлүш керек. Ошондой эле бул талапкер сайтында ар бир талапкер боюнча медиа деген бир бөлүк бар. Ал жерде жанагы сүрөттөр же башка бир видео материалдар жайгаштырылса болот. Бул маалыматтык ресурс биздин шайлоочуларга талапкерлер жөнүндө көбүрөөк маалымат берүү максатында уюштурулган, ишке ашырылган. Пандемияга дагы байланыштуу биз ушундай электрондук мындай форматтагы материалдарды көбөйтүү иш-чаралар катары ишке ашырганбыз. Мурдагы шайлоонун эң негизги тобокелчиликтерди эске алуу менен биз азыр кийинки слайдты көрсөтсөңүз. Биз азыр ыкчам чара көрүү координациялык топтордун ишин жөнгө салып атабыз. Бизде жанагы эң негизги шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча добуш сатып алуулар жана административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу мыйзам бузуулары боюнча абдан жакшы укуктук базабыз бар. Бирок ошол укуктук базабыз, укуктук мүмкүнчүлүктөр тилекке каршы практикалык түрдө эффективдүү колдонулган жок болчу өткөн шайлоодо. Азыр биз өкмөт менен, укук коргоо органдары менен ушул мыйзам бузууларга эффективдүү чара көрүү маселесин мындай приоритет катары чоң акцент жасап атабыз. Ар бир шайлоо комиссияда, аймактык шайлоо комиссияда, райондук жана шаардык деңгээлде, ошондой эле борборлук шайлоо комиссияда бул процесс уюштурулат. Ушундай группалар азыр түзүлдү. Укук коргоо органдары менен жана борборлук шайлоо комиссиясы мындай бирдиктүү буйруктун негизинде ушул координациялык группалардын түзүмүн бекитип, аларга тийиштүү планды бекитип атат азыр. Бизден координатор болуп мен өзүм болом жана биздин борборлук шайлоо комиссиянын мүчөсү Шайназаров. Эртеңден баштап борборлук шайлоо комиссияда да туруктуу секретариат иштейт. Ошондо бардык мыйзам бузуулар боюнча ошол группага кайрылып маалымат берсеңиздер болот. Ал жерде бардык региондор менен видео байланыш менен камсыздалган ушундай секретариат иштейт. Бардык маалыматтарды ыкчам түрдө биз жерлерге берип, анан кабыл алынган чаралар боюнча коомчулукту маалымдап турабыз. Бут иштер оперативдүү жүргүзүлөт. Бул жерде мен өкмөттүн толук түшүнүгү бар бул маселе боюнча. Биз ойлойбуз активдүү, эффективдүү бул ишти алып бара алабыз деп. Бул алгоритмы, бул презентацияны дагы алып, андан сырткары азыр ушул кайсы каналдар менен маалыматтарды берсеңиздер болот, дагы кийинки слайдта көрсөтүлгөн. 1255 деген номер биздин жалпы номерибиз. Ал боюнча маалымат да алса болот, ал номер боюнча ушул мыйзам бузуулар боюнча дагы билдирүүлөрдү берсеңиздер болот. Ошондой эле ишеним телефону бар, WhatsApp канал жана коомдук кабылдаманын телефондору дагы бар. Бардык маалыматтарды бул мыйзам бузуулар боюнча жана келип түшүп аткан арыздар боюнча алуу үчүн бизде арыздардын реестри түзүлгөн. Арыздардын реестри ачык биздин сайтта бар. Ал жерде келип түшүп аткан арыздар, ал арыздар боюнча кабыл алынып аткан чаралар, борборлук шайлоо комиссиянын же укук коргоо органдардын
чечимдерин ошонун баарын ушул сайттан алсаңыздар болот. Толугу менен бүт маалыматтар бул жерде бар. Бул дагы жанагы шайлоо да, по избирательным спорам, избирательные споры, их прозрачность, рассмотрение – это очень важная часть прозрачности избирательного процесса, очень важная часть и очень важный фактор доверия к системе. Поэтому в нашем реестре обращений жалоб вот уже реализована, и уже третью кампанию будет вот эта работа полностью доводиться до общественности. Албетте шайлоо процессинде көп уюштуруу иштери бар. Кийинки слайдты берсеңиздер. Көп уюштуруу маселелер бар. Бул шайлоо мөөнөтүнөн мурда болуп атат, кыскартылган мөөнөттөр менен өткөрүлүп атат. Анан бул жерде мурдагыдай эле республикалык штаб дагы түзүлгөн. Республикалык штаб өкмөттөгү вице-премьер Мамыткановдун жетекчилиги менен жана Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасынын тең төрагалык менен уюштурулган. Азыр бул республикалык штаб республика боюнча, региондор боюнча өздөрүнүн отурумун өткөрүп, жергиликтүү органдардын алдындагы милдеттерди жана пландарды толугу менен ишке ашырып атат. Биздин шайлоо процессине азыркы учурда пандемияга карабастан чет өлкөлүк эл аралык байкоочулар дагы өзүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп, азыр каттоо жүргүзүлүп атат. Азыркы учурда 19 өлкөдөн 78 эл аралык байкоочу катталган. 9 эл аралык уюмдан өкүлдөр биздин шайлоого мониторинг жүргүзүшүп атышат. Анын ичинде албетте ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕнин делегациясы, СНГ миссиясы, жана СНГнин межпарламенттик ассамблеясы, жана башка эл аралык уюмдар. Ошондой эле коомдук байкоочулар да бизге катталды. Азыр 7 коммерциялык уюмдун 7 коммерциялык эмес уюмдан бизге билдирүүлөр келген. Ошол байкоо жүргүзүлөт, ошол өкүлдөрдүн тарабынан деп. Ал эми Борбордук шайлоо комиссияга жалпысынан 13 коомдук байкоочу катталды. Коомдук байкоочулардын каттоосу билесиздер жеңилдетилген. Коомдук коммерциялык эмес уюмдар өзүнүн билдирүүлөрүн жазайт. Анан добуш берүү күнүндө ар бир шайлоо участкага эгерде мониторинг жүргүзүшсө, анда тийиштүү багыттар менен ошол участкага келип, ал жерде ошол күнү эле катталып байкоо жүргүзүшү болот. Бул шайлоонун өзгөчөлүгү мөөнөтүнөн мурда кышкы мезгилде өткөрүлүп атат. Азыр дагы пандемия ситуациясы баарыңыздарга белгилүү. Демек, өткөн шайлоодогудай эле биз өкмөт менен бирдикте ошол санитардык эпидемиялык коопсуздук чаралары жөнүндө алгоритм иштеп чыкканбыз. Ал алгоритмге ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, биздин жанагы эпиднадзор органдары менен бирдикте температуралык көзөмөл жүргүзүшөт шайлоо участкаларда. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар бардык шайлоо участкалары жайгаштырылган имараттарда дайыма дезинфекция өткөрүп турушат.
биздин ички иштер органдардын ошол шайлоо участкаларга да дежурство өтөгөн кызматкерлер социалдык дистанцияны кармоого көмөк көрсөтүшөт. Ал эми шайлоо участканын ичинде шайлоо комиссия бардык иш-чараларды өзү жүргүзөт. Бардык шайлоочуларга, ар бир шайлоочуга жанагы индивидуалдык коргоо каражаттар берилет. Анын ичинде маска жана перчаткалар ар бир шайлоочуга берилет. Ошондой эле шайлоо уюштуруучулар үчүн шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө толугу менен биз ушул коргоо чараларын, коргоо каражаттарын камсыз кылабыз. Ал эми шайлоо процессинде шайлоочулар жалаң эле жана идентификациядан өткөндө гана биздин аппарат менен контакт болот. Бардык башка ошол шайлоо процедуралар перчатка менен жүргүзүлөт. Ушул ооруп калуу тобокелчиликтер максималдуу түрдө эске алынып, бул жерде ошондой тобокелчиликтер минималдаштырылган деп айтсак болот. Биз ошол албетте баарыңыздарга маалым болгондой 11 декабрда мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, ал күчүнө кирди, ал кол коюлуп күчүнө кирди. Ошого ылайык 10 январга ошол мөөнөттөн мурда шайлоодон башка ошол референдум дагы аныкталды, дайындалды. Демек, 2 добуш берүү бир күндө өтөт. Эң негизгисинен шайлоочулардын тизмеси бул жалпы националдык деңгээлдеги шайлоо жана добуш берүү. Демек, шайлоочулардын тизмеси бирдей. Бирок акыркы тизме түзүлүп атканда 2 тизме ар бир шайлоо участкасына берилет. Шайлоочулар идентификациядан өткөндөн кийин 2 чек алышат. Идентификациядан өткөндүгү жөнүндө ал эми 2 чекти 2 бюллетенге алмаштырып 2 процесске тең катышса болот, же болбосо өзүнүн тандоосу менен мөөнөтүнөн мурда шайлоого же референдумга катышса болот. Бул шайлоочулардын эркин тандоосу. Бирок ушундай 2 процесс параллелдүү жүргүзгөнгө бизде тажрыйба бар. 16-жылы да ушундай процесс жүргүзгөнбүз. Ал 16-жылы биринчи жолу болгон. Азыр биз бул процедура толугу менен бизде тажрыйба бар бул маселе боюнча. Андан сырткары добуштардын саноосу, добуш берүүсү 2 урна менен өткөрүлөт. Бир урнага жана мөөнөтүнөн мурда шайлоодогу бюллетендер салынат, экинчи урнага референдумдун бюллетендери салынат. Добуштардын саноосу, жыйынтыктарды чыгаруу биздин мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгерде 2 бирден ашык добуш берүү бир күндө жүргүзүлсө, анда мындай иерархиясы жазылган. Биринчиден мөөнөтүнөн мурда шайлоонун добуштары саналат, анан референдумдун добуштары саналат. Бирок автоматтык түрдө бир учурда 2 урнадан жыйынтыктар биздин расмий сайтка жиберилет. Ошол расмий сайттан параллелдүү 2 жыйынтыкты көрсөңүздөр болот. Анан бирок бул алдын ала маалымат болот. Ошол асуудан келген жыйынтыктар, акыркы жыйынтыктар албетте кол менен саноонун негизинде жүргүзүлөт. Ошол жалпысынан ушундай маалымат ушул келе жаткан шайлоо процессине даярдык боюнча жана анын өзгөчөлүктөрү боюнча. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, Нуржан Кырымбековна. Аябай толук маалымат болду деп ойлойбуз. Анткени
азыркы убакытта келе жаткан 10 январдагы иш-чаралар боюнча кеңир маалыматты дагы деле shailo.gov.kg сайтынан алсаңыздар болот. Анткени бүт мамлекеттик органдардын арасында shailo.gov.kg'de маалымат көп, андан тышкары ыкчам маалымат көп болуп атканда баарыңыздарга ошого чакырып кетет элек. Эмки биздин спикерлер, докладчиктер Акимбаев Аскар, бул Борбор Шайлоо комиссиянын программалык техникалык камсыз кылуу жана маалыматтардын коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы. Тизме портал боюнча кыска маалымат берип кетсеңиз. Аскар, мен сизди көрбөй атам. Саламатсызбы, Аскар. Сизден кийин сразу эле Мурзаев Улан Розович, техникалык камсыз кылуу жана маалыматтардын коопсуздук бөлүмүнүн эксперти. АСУ жана биометрикалык идентификациялоо боюнча сиз да кыска маалымат берип кетсеңиз. Бул негизи эки тема аябай маанилүү, талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө дагы көп маалымат эффективдүү болот деп эсептейбиз. Аскар, сизге сөз. Здравствуйте. Я хочу сегодняшнюю тему нашей, как вы заметили, о применении технологий в избирательном процессе. Достоверность и прозрачность выборов, технологии выборов. Наша сегодняшняя тема. Вашему вниманию мы предоставляем все наши информационные системы, которые применяются в избирательных процессах и обеспечивают достоверность, прозрачность итогов голосования. Перед вами наш первый слайд. Здесь краткое описание комплекса информационной избирательной системы. Это программно-аппаратный комплекс, который состоит из нескольких оборудований, серверного оборудования и сервера отображения. Первое, как вы видите, это автоматически считывающие урны с модемом. Они у нас располагаются на избирательных участках. Они предназначены для приема подсчета избирательных бюллетеней. И, как вы видите, на картинке у нас он с модемом. И после окончания голосования, вечером после 20 часов, а после завершения голосования данные в автоматическом режиме бесконтактно направляются через защищенные каналы на наш центральный сервер. На нашем центральном сервере у нас находится сайт избирательной информационной системы. Это ESSHL.gov.kg и New ESSHL.gov.kg. Здесь хотелось бы отметить один момент, что передаваемые данные в автоматическом бесконтактном режиме передаются, все данные. При этом обеспечивается гражданский контроль за всеми процессами на всех этапах. Сначала мы хотим остановиться на аппаратной части. Это вот два комплекта оборудования, которые нам помогают в проведении достоверных и прозрачных выборов. Это первое — автоматически считывающие урны. Это мини-такой программно-аппаратный комплекс, который состоит из оптического сканера, самой урны для бюллетеней, накопитель, плюс дополнительно источник бесперебойного питания и модем, с помощью которого передаются после завершения голосования данные в автоматическом и бесконтактном режиме на центральный сервер. Второй комплект оборудования — это для проведения идентификации в день голосования. Он состоит из 5 компонентов самого ноутбука. Ноутбуки могут быть серверным или клиентским. Плюс дополнительная камера, которая будет считывать лицо. В серверном он считывает лицо и плюс считывает МРЗ-зону паспорта. Ридер для считывания ID и EID, он устанавливается у нас на клиентских ноутбуках. Коллега мой Улан в практическом применении покажет все эти оборудования.
Также в комплекте идет сканер отпечатков пальцев и термопринтер. Дополнительно, чтобы в день голосования был полный обзор проходящих избирателей, для наблюдателей, представителей партий, кандидатов установлен большой экран, на котором будут высвечиваться данные и фотопортрет с ID-паспорта. В настоящее время мы применяем 5716 автоматических считывающих урн. В соответствии с избирательным законодательством каждый избирательный участок обеспечивается 2 комплектами автоматических считывающих урн. Плюс дополнительно 770 штук, в зависимости от общего количества избирательных участков, по данной территориальной избирательной комиссии распределяются. Второй комплект – это комплект биометрической идентификации. Он состоит, как я сказал, из 5 компонентов, и при распределении по избирательным участкам, в зависимости от количества избирателей, выделяется на каждый избирательный участок. Как вам известно, у нас по законодательству нормы есть 2500 избирателей на новом избирательном участке. Соответственно, исходя из расчета 620-650 избирателей на избирательный участок один, то от 1 до 6 комплектов может применяться на каждом избирательном участке. Плюс еще у нас 233 комплекта, они у нас идут как резерв. Как здесь видно, 473 комплекта это серверные, в котором в шифрованном виде хранятся база избирателей по данному избирательному участку. А остальные 3686 это клиентские, то есть получается, когда на участке больше 650 человек, то, соответственно, дополнительные комплекты подключаются к серверному. Здесь основные моменты применения избирательного оборудования. При применении автоматических считывающих урн следующие моменты соблюдаются. В течение дня голосования, в соответствии с избирательным законодательством, данные АСУ не подключаются никаким локальным или к интернет-сетям. Соответственно, все данные передаются только после завершения голосования. Как я заметил ранее, он в автоматическом бесконтактном режиме сразу отправляется на центральный сервер. Также наша АСУ не раскрывает тайну голосования, то есть волеизъявление каждого избирателя остается тайной. Данные перед отправкой защищаются, то есть они шифруются и по нашим защищенным каналам передаются на центральный сервер. Передача данных по завершении голосования, как я замечал ранее, передается бесконтактно в автоматическом режиме. И только после подключения сети, то есть первый пункт подтверждается. Потом все эти отчеты у нас публикуются на нашем портале, это веб-ресурс протокол Шайлогов.kg, где публикуется протокол ручного подсчета и первичные итоговые чеки биометрической идентификации и подсчета голосов, то есть первичные и окончательные чеки АСУ. Второе оборудование, это у нас оборудование идентификации, биометрической идентификации, является объектом доступа без внешнего воздействия, то есть получается он тоже работает локально, не в онлайн режиме. Все данные, которые содержатся в данных комплектах, они зашифрованы и без возможности передачи или вообще копирования на другие носители. Они тоже не подключены к сетям, и данные оборудования идентификации, это чеки первичные итоговые по прошедших идентификацию тоже у нас публикуется на портале протокол Шайлогов.kg. Перед вами серверная, то есть получается здесь получение данных, хранение идет в базе данных, обеспечивается информационная безопасность и отображаются предварительные итоги голосования для населения на этих серверных оборудованиях. Перед вами в графическом виде мы указали получение данных на центральный сервер. Со всех автоматических урн они после завершения голосования подключаются к сетям интернет. Через эти она шифруется через
специализированные каналы связи и передаются на центральный сервер. Эти каналы у нас защищены и шифруются. Здесь мы показываем, что вот автоматически считывающий орган, программно-аппаратный такой мини-комплекс, после завершения голосования передаются данные. Эти данные у нас сейчас отображаются на двух веб-ресурсах ESSH Logov.kg и New ESSH Logov.kg. ESS первый был у нас предыдущий. Некоторые наши избиратели привыкли к данному ресурсу. У нас вот, если помните, 4 октября, Нуржан Камиловна, когда уступала, мы New ESSH Logov.kg здесь презентовали, и данные здесь тоже, то есть идентичны. И здесь вы можете все итоги посмотреть в разрезе тиков и УИКов и регионов тоже. При этом по тикам и избирательным участкам вы можете автоматически перейти на наш другой веб-ресурс протокол Logov.kg, где вы можете посмотреть протокол территориальных и участковых избирательных комиссий, вручную отсканированные и переданные с автоматически считывающих урн на наш веб-ресурс протокол Logov.kg. Вот перед вами две наши системы. Ниже ссылки на наши основные системы, которые показывают результаты, итоги, ход голосования и результаты предварительные и итоги голосования. Здесь в диаграмме вы можете увидеть, что в течение часа вот, на последних выборах, которые прошли 4 октября, в течение часа поступили данные из 2077 избирательных участков. Это 84% от общего количества избирательных участков. Мы данные получили в автоматическом, бесконтактном режиме и в оперативном порядке очень быстро. Здесь наш ресурс вот, ESSH Logov.kg показан, вот, вы можете посмотреть. Мы, как заметили, можно посмотреть протокол. То есть, получается, после оглашения итогов по каждому избирательному участку составляется протокол ручного подсчета, и он отправляется на наш сервер. И здесь вот через ESSH Logov.kg тоже можете посмотреть, то есть данные САСУ ручного подсчета и также протокол ручного подсчета. Он выглядит следующим образом. Вот первым вы видите слева первичный отчет, вторым итоговый отчет с автоматически считывающих форм. Посередине у нас первичный итоговый отчет идентификации прошедших. И справа можете увидеть протокол ручного подсчета, который отсканирован и направлен на наш веб-ресурс. Также для прозрачности достоверности у нас есть в виде графического отображения на карте Кыргызстана сделанный веб-ресурс Logov.kg. То есть, получается, вы можете в графике увидеть итоги от голосования и итоги голосования. Также разбитые по регионам, территориальным комиссиям и избирательным участкам можете посмотреть с указанием процентов и количества голосов. Три основные системы. Это информационная избирательная система, это комплекс программно-аппаратных средств. Урматтуу Говоритова мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, азыркы тапта биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Гапаров Абдыжаппар Бекматовичтен дагы кошумча суроолорубузга жооп алабыз. Siz alsırak durumuz bizde. Bol. Екі тілді аласыз. Бірінші қырғызша анан. Siz şöyle bütkөнчө сизди ушинтип эсиңизде отурабыз.
Абдыжаппаровна, сиздин ошо бүгүнкү керек стөлдө тематика ошол үгүт маселесине байланыштуу, ошондуктан ушу үгүт эрежелери тууралуу так маалымат берип кетсеңиздер, үгүт кандай эрежелер менен коштолот, талапкерлерге кандай үгүт жүргүзүүгө уруксат берилген, эмнени кылганга тыюу салынат, ошонун баардыгы кандай чектөөлөр бар, ошонун баардыгын түшүндүрүп берсеңиз. Даярсыз? Даярсыңарбы балдар? Азыр 1 секунд азыр. Болду, баштай берсеңиз болот. Ошолот 2021 жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнө мурдаш шайлоосу чечкичүү чоң бир этаптарга келип жетти. Мына бүгүнкү күндөн баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Шайлоо алдындагы үгүт ишти жүргүзүүнү талапкерлердин өкүлдөрү үчүн Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда так көрсөтүлгөн жоболорго ылайык жүргүзүш керек. Ага ылайык талапкерлердин өкүлдөрү, ишенимдүү адамдар элдер менен, шайлоочулар менен жолугушуу жолу менен, андан сырткары мезгилдүү басылмалардан массалык маалымат каражаттары аркылуу жеке кайрылуулар менен, алардын ишенимдүү адамдарынын программаларды калктын арасына жеткирүү жолу менен, андан сырткары печатный продукцияларды тиешелүү типографиялардан бастырып чыгарып элдин арасында таратуу менен жана көрөнөк жаранактарды ушул жерлерде, калктуу конуштарда жайгаштыруу менен жана интернет басылмаларынын жардамы менен ошол кайрылуулары менен шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзсө болот. Мындан сырткары маалымат иретинде Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн расмий сайтында ар бир талапкер жөнүндө кенен маалыматтар, сүрөттөрү менен, андан сырткары талапкерлердин шайлоо алдындагы программасын кенен чагылдырып жайгаштырат. Бул шайлоочуларга маалымат жеткирүү максатында. Ал эми шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн дагы өзүнүн мөөнөттөрү бар. Мен белгилеп өткөндөй, бүгүнкү күнү 15 декабрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштеринин башталыш күнү болсо, анын аяктоо мөөнөтү 10 январга дайындалган шайлоону эске алсак, 9 январ күнү эртең менен саат 8ге чейин улантыш керек. Ошол мөөнөт аяктагандан кийин дагы мындай жерлерде шайлоо комиссияларынын имаратына илинген дерден кошуп эсепке албаганда бардык жерде көрөнөк жаранактар, тиешелүү маалыматтар илинген ушундай тактайларда жайгаштырылган боюнча калат. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн дагы жол жоболорун бузган талапкерлер үчүн, талапкерлердин өкүлдөрү үчүн жана массалык маалымат каражаттары үчүн дагы жоопкерчиликтер каралган. Жоопкерчиликтер бул жоруктар кодексинде, бузуулар жөнүндө кодексте жана кылмыш жаза кодекстеринде так көрсөтүлгөн. Аларга ылайык мындай бир белгилүү бир багыттарды айтып кетсек, анда талапкерлердин өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары талапкерлер жөнүндө, башка талапкерлер жөнүндө жалган маалымат тарата турган болсо, же жала жабуулар боюнча далилденбеген маалыматтарды тарата турган болсо, анда ушул кылмыш жаза кодексинде жана жоруктар жөнүндөгү кодекстердин негизинде жоопкерчиликти тартышат. Андан сырткары шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн мөөнөттөрү боюнча дагы бузуулар мындай ошол мыйзамдын ченемдери так аткарылбаса, аларга да жоопкерчиликтер бар. Мындан сырткары массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары дагы ошол шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жобосун так сакташ керек. Мындан сырткары социалдык суромжулоолордун жыйынтыктарын, божомолдордун жыйынтыктарын дагы ушул жарыялоону, аны чогултуунун өзүнүн бир жол жоболору бар. Ал сурамжылоолордун жүргүзүшү, болжомолдордун жүргүзүлүшү дагы мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелери бар. Алар ушул кайсыл жерде, кайсыл аудиторияда, кайсыл
контингенттен алынып атат, алар так болуш керек. Андан кийин гана жарыялоого, аны элге маалымат катары жеткизгенге уруксат берилет. Шайлоого 5 календарлык күн калгандан баштап, шайлоо күнү дагы ошол сурамжылоордун жыйынтыктарын, божомолдордун мындай маалымат иретинде таратууга, массалык маалымат каражаттары аркылуу таратууга тыюу салынат. Референдум өткөрүү боюнча дагы мынакей дээрлик канча каражат сарпталат, анан кийин шайлоо менен бир күндө өтөт турбайбы? Ошол тууралуу да кыскача маалымат. Туура айтасыздар. 11 декабрь күнү кол коюлган жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган референдумду дайындоо жөнүндө мыйзамга жараша 10 январга белгиленген Кыргыз Республикасынын президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоо күнү жалпы добуш берүү референдум дагы өткөрүлдү. Референдумду маалым болгондой кабыл алынган мыйзамдын негизинде бул Кыргыз Республикасында башкаруунун кайсыл формасын тандайсыз деген суроо коюлат. Ал жерде референдумдун катышуучулары үчүн дагы ушундай терең мындай кеңири маалыматтар жеткирилет. Референдумду даярдоо, өткөрүү Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен өзүн өзү башкаруу органдар менен бирге жүзөгө ашырат. Кечээ күнү Борбордук шайлоо комиссиясы референдумду даярдоого, өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти. Ага ылайык 39 миллион сом каражат каралат. Бул негизинен шайлоо бюллетендерин басып даярдоого жана аларды шайлоо комиссияларына жеткирүүгө, ошо транспортировкага кетчү чыгымдар негизинен. Мындан сырткары маалыматтык дагы бир топ иш-чаралар өтөт. Ага жараша тиешелүү көрөнөктөрдү, референдумду болушу жөнүндө, алардагы референдумдун күн тартибине коюлган маселелердин дагы чагылдыруу үчүн биз маалыматтык дагы бир топ иш-чаралар өткөрөбүз. Ошолорго жараша чыгымдардын сметасы иштелип чыкты. Мындай элдерге мындай так болуш үчүн шайлоо күнү шайлоого жараша бюллетендерди даярдоодо Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо үчүн бюллетен өзүнчө жана референдум үчүн өзүнчө бөлөк түс менен шайлоочуларды дагы референдумдун катышуучуларын дагы адашпаш үчүн бөлөк түстө референдумдун бюллетени даярдалат. Андан сырткары ар бир шайлоо тилкесинде 2ден автоматтык эсептеги журналар коюлат. Бири президенттин шайлоосунун бюллетенин кабыл алуу үчүн, экинчиси референдумдагы бюллетенди кабыл алуу үчүн. Ага жана референдум боюнча демилгелүү топтор макул каршы деп эдиңиз беле. Ошолордун документтери келип түштү, канча топтон келип түштү, ошондой айтыңыз. Азыркы күнү референдум дайындалгандан күндөн баштап демилгелүү топтор, макул же каршы демилгелүү топтор түзүлүшү мүмкүн. Ал түзүлгөн демилгелүү топтор сөзсүз түрдө Борбордук шайлоо комиссиясында демилгелүү топтун мүчөлөрү жана ыйгарым муктуу өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясында тиешелүү документтерди берип, каттоодон өткөндөн кийин шайлоо референдум жөнүндө маалыматтарды же болбосо макул же каршы үгүт жүргүзүүгө укуктуу. Азыркы күнгө чейин мындай демилгелүү топтор түзүлүп, Борбор шайлоо комиссиясына мындай кайрылган жок. Алардын күрөөсү анан жана эмеси фонду боюнча да айтып кете аласызбы? Барбы кандайдыр бир шектөөлөр же? Ушул референдумдун алдында түзүлгөн демилгелүү топтор сөзсүз түрдө өзлөрүнүн фонддорун түзүш керек. Ал демилгелүү топтордун ушул демилгелүү топтор каражаттарды салып, ушул демилгелүү топтордун фонду аркылуу үгүт иштери жүргүзүлүш керек. Мындан сырткары мамлекеттик телерадио компаниялар тарабынан демилгелүү топтордун макулга дагы, каршы демилгелүү топторго дагы бирдей тең эфирдик убакыттар, печатный площадьтар берилет. Ага кимдер кириш керек? Мисалга чектөөлөр, мисалга партия же демилгелүү топко мамлекеттик муниципалдык кызмат фискалдык органдардын, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ушул кызматты аркалаган жарандар демилгелүү топторго кирүүгө укугу жок. Калган активдүү шайлоо укугуна ээ болгон жарандар ушул демилгелүү топтордун катарына кириши мүмкүн. Бюллетен тууралуу айтып калбадыңызбы? Фейсбукта азыркы учурда ушул бюллетендин үлгүсү референдум боюнча үлгүсү жарыяланып, ал чын эле ошолбу же болбосо фейктеби? Сизден алсак,
анан татаал беренелерден жазылганы көрүнүп турат да. Негизи үлгү атыркы үлгүсү даяр болду. Бұл Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган мыйзамда көрсөтүлгөн. Бұл жана социалдык тармактарда жарыяланып жүргөн бұл фейк варианттар деп эсептейт элем. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамдын негизинде бюллетендин формасын, текстин жөнөкөй бардык жарандарга түшүнүктүү формада жана текст менен бекитет. Ага ылайык так жазылат. 3 позиция болот. Мисалы, жарандар кайсы форманы президенттик башкарууну каалайбы, парламенттик башкарууну каалайбы, же болбосо бардыгына каршы деген 3 позиция болот. 3 позициянын оң жагында бош квадраттар жайгаштырылат. Кайсы позицияны жаран референдумдун катышуусу тандаса, ошол бош квадратка тиешелүү белгини коюш керек. Бирден ашык же болбосо белги коюлбай калган референдумдун бюллетени жараксыз болуп калат. На русском, пожалуйста. Орус тилинде үгүт өнөктүгү боюнча. Участник избирательного процесса по выборам президента Кыргызской Республики переходит на решающий. Итак, если избиратель не смог пройти идентификацию по пальцам, соответствующее изображение окажется на экране желтым цветом, что означает, что человек не смог пройти идентификацию по пальцам. Следующим этапом является идентификация по лицу. Это проходит не только на северном комплекте, потому что камера установлена только на одном из комплектов. Так как в законе прописана процедура идентификации, то, что начинается именно с попыток идентификации по пальцам, при прохождении идентификации с клиентского ноутбука есть необходимость пройти повторно 10 попыток по пальцам, прежде чем пройти по биометрии лица. На обзорном мониторе показывается действие со всех комплектов. В данном случае с 2 компов. Если на участке будет, скажем, 5 комплектов, то экран, соответственно, поделится на 5 равных частей, на которых каждый процесс будет показан отдельно. Снова нужно пройти идентификацию по пальцам. Может быть, вопросы мы зададим по техническим вопросам сразу вам зададим? Да, конечно. Если есть вопросы, по ходу дела могу отвечать. Если участники могут задать коротко вопрос, то приступим к Пожалуйста. Представьтесь. Скажите, пожалуйста, я, наверное, отстал от жизни, техника вперед ушла или нет. Если человек не нашел себя в списках на участке, будет ли его отсылать на другой участок? Да, конечно. Во-первых, каждый оператор обучен тому, что если гражданина не окажется в списке данного участка, то с помощью портала «Тизме», вбив данные гражданина, он сможет подсказать ему, на каком избирательном участке он зарегистрирован. Второй вопрос. А для чего тогда автоматизированная система управления?
если мои паспортные данные могут быть зарегистрированы на любом участке, зачем мне бегать на другой участок? Не совсем так. Ваш избирательный участок будет один и напрямую связан с местом вашей прописки, то есть с регистрацией. Соответственно, вы будете располагаться в списке избирателей того участка, в границы которого попадает ваш адрес в паспорте. Я надеюсь, смог ответить на ваш вопрос. Вы ответили, но я считаю, что это еще есть ресурсы для совершенствования системы. Дело в том, что это не говорит о том, что возможности системы ограничены. Возможности системы безграничны. Но целью защиты от фальсификаций в законе эта норма была введена, что в каждом компьютере на участке располагается база персональных биометрических данных, только включенных в список избирательных лиц. Это сделано для защиты от фальсификации, от карусели и так далее. Возможно, на последующих этапах, когда у нас уровень доверия будет повышаться, возможно, можно сделать базу онлайн, подключенную онлайн, и на любой участок гражданин может с паспортом прийти и проголосовать. Но это, видимо, дело будущего. Пока такой подход может не вызвать доверия. То есть, поэтому вот законодатель это предусмотрел, мы это соблюдаем. А так у системы безграничные возможности. Еще по техническим вопросам будут? У кого? Дело в том, что очень много вопросов возникает, там, условно сказать, о системе во время голосования. Мы слышали об ОСУ некоторые вопросы, кто-то задавал вот, утром по регистрации, сейчас уже не помню. Кто-то хочет по ОСУ задать вопросы? Я бы хотел сделать небольшую ремарку по поводу температурных условий работы. Как вы видите, мы используем стандартные ноутбуки. Как вы знаете, они работают при температурных условиях от минус 5 до плюс 70. Также проводили тесты по работе термопринтера. И как оказалось, что самым более-менее слабым звеном это отпечатки пальцев, но это по большей части из-за холодных пальцев наших граждан. И оптимальным решением было установить колорители для того, чтобы избиратель, прежде чем проходить идентификацию на участке, могли согреть свои пальцы и уже более комфортно проходить идентификацию. Спасибо большое. Больше нет, да, технических вопросов? Вопросов технического аспекта. Да? Уважаемые участники, вот следующая нашей сессии, это важная часть для вас. Сегодняшняя старт агитационной кампании, он предполагает очень много правил, требований избирательного законодательства. Поэтому Акжеп Аргабырович Бекбатов, он тоже подключится к этой дискуссии, а пока начнем с презентации. И все вопросы можно будет задать в конце этой презентации Акжеп Аргабыровичу. Акжеп Аргабырович? Одну секунду, уважаемые участники, сейчас мы его пригласим. Но у нас осталась еще одна тема, это источники финансирования и расходования федеральных фондов. Да. Это две важные темы, которые мы сегодня сделаем вам презентации, наши специалисты тоже, и члены рабочей группы, контрольно-ревизионной группы Баширова Раида. И позже мы начнем уже обсуждать. Ну, если нет, Акжеп Аргабыровича, да, давайте тогда по вопросам финансирования. Раида. Добрый день, уважаемые участники гражданского диалога. Сегодня очень рада вас приветствую. Хотела бы сегодня акцентировать ваше внимание на финансовой прозрачности всех источников, которые поступают и расходуются из избирательных фондов кандидатов на должность президента Кыргызской республики. Я
всегда об этом говорила и повторюсь, наверное, еще раз, кто прослушивал подобного рода наши семинары, что прежде всего мы, конечно, должны отталкиваться от нашего основного закона Кыргызской Республики, это Конституция. Да, и буквально первые статьи Конституции у нас говорят, что выборы в нашей стране являются свободными, проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, гласно и открыто. Это, в свою очередь, обеспечивает прозрачность всех процедур, законность этих процедур и в том числе прозрачность финансовых ресурсов, которые образуют избирательные фонды кандидатов в президенты Кыргызской Республики для участия в выборах. Должна вам сказать, что международное законодательство и законодательство более 65% стран, которые реализуют демократические принципы своего развития, они основаны на следующих принципах финансирования избирательных кампаний. Это прежде всего равноправие, то есть равный доступ всех участников избирательного процесса ко всей информации и ко всем тем нормам, которые законодательно определены какой-то конкретной страной. Дальше прозрачность финансирования избирательных кампаний. Это, конечно, открытость и гласность всех ресурсов, которые имеются в избирательном фонде кандидатов. Да? И подотчетность. Подотчетность имеется в виду подотчетность перед электоратом и перед всеми нашими избирателями, которые отслеживают все процессы избирательной кампании того или иного кандидата на любую государственную должность. Составляющими этих принципов являются, конечно, источники финансирования, откуда они поступают, ограничения на пожертвования, пределы расходов и запреты, которые существуют в законодательстве, обязательная отчетность, финансовая отчетность и раскрытие всей информации об этих источниках и расходах, и, конечно, урматтуу говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, азыркы тапта биз мына ушул коомдук диалогко катышып жаткан дагы башка катышуучулардан дагы интервью алганга аракет кылабыз. Распечатай на 2 страницах, поможешь сделать. 30 штук. Ну, на фоне вот его, на фоне. Нарайым айтсаңыз, референдум менен шайлоону бирөткөрүү жогоруда айтылды да, анан референдум менен шайлоо бирөтсө кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Мисалы ошол эле жанагындай шайлоодо бирөөнө добуш берип калса, бирөөнө добуш бербей калуу сыяктуу мындай кандай кемчиликтер болушу мүмкүн? Биринчиден ушундай иш-чара өткөзгөнгө аз маалымат тар убакыт болгонуна жараша бул эки иш-чара бир күндө өтүш мындай техникалык түрдө мүмкүн андай кыйынчылыгы жок, бирок шайлоочуларга бул процесс абдан татаал болот деп ойлойбуз. Анткени кечээ эле жакын арада жогорку кеңеш ушундай чечим алды. Ал эми шашылыш түрдө мыйзам бузуу түрү менен ушул бизге референдумду кыстырма кылып бүт шайлоочуларга экономия, финансовый суроолорго карата эптеп ушул демилгени киргизгенине биз аябай нааразы болуп атабыз. Анткени бул негизи туура эмес. Форма правленияны негизи ушул суроону канча бир түрү бар, түрүнөн дагы системанын модификациялары бар. Бизге жарандарыбызга эки эле суроо коюп берип атат. Президенттикпи же парламенттикпи же барына каршы деген суроону дагы жакшы киргизишти. Анткени бул суроо жок эле.
азыркы убакта бул техникалык процесс борбор шайлоо комиссия өргүлөт деп ойлойбуз, бирок ошол эле убакта бизге белгисиз болуп калып атат да, кайсы каражаттан ушул процесс каржылоо болот. Андан тышкары маалымат кайсы булактардан берилет биздин шайлоочуларга. Анткени шайлоочулар дагы деле билбей атат, бул система кайсы президенттик шайлоо, президенттик система, андан тышкары парламенттик система. Азыркы убакта кандай система болуп атат деген көп көйгөйлөр жаратылып атат. Башка дагы бир чоң бизге суроо, бул жаңы бийликтин демилгеси президенттик башкарууга деп чоң конституциялык реформа өткөзүп атканына карата биз ойлойбуз, ушул дагы жакшы ушул суроону референдумга алып чыгып атат. Болбосо алып чыкпай эле жөн эле ушул конституцияны мегиле ушул проектке добуш бергиле деген бул кандай десем, конституциялык мыйзам бузуу деп эсептейбиз да. Ошондуктан ким билет, ошол маалыматка таянып биздин шайлоочулар кандай чечим добуш берет. Анткени азыр барыңызга белгилүү болгондой, форма 2 жоктугунан кийин шайлоочулар катышпай калышы дагы мүмкүн. Катышса дагы жалаң эле президенттик шайлоого тандоо бериши мүмкүн. Анткени мыйзам мажбур кыла албайт. 2 жолу сизлер ошол президентке, анан сөзсүз референдумга добуш бергиле деп. Бул жеке шайлоочунун өзүнүн каалоосу. Аны айтып кетсек, жана референдум боюнча демилгелүү топтор түзүлүп атпайбы, макул каршы депчи. Ошол бул биринчи жолу болуп атат десек болот да, ошолорго да ушундай аянтча. Бул негизи топ, бул 2 эмес 3 топ болуп калар. Анткени биринчи президенттик, парламенттик, андан тышкары барына каршы деген топтор үгүт кампаниясын жүргүзгөнгө аябай аз убакыт. Ошого негизи шайлоочуларга башаламан болуп калат да. Кийин ошол тандоого келгенде суроолор көп болот. Ошого биз аябай мындай кандай десем, күмөн санаа болуп атабыз. Негизи кандай даярдыктарды көрүш керек ошондой башлаган? Бул негизи жарым жылдык эң аз мөөнөттө өтө турган иш-чара. Анткени бул референдумдун биз көрүп атабыз, уже 2-3 жолу жөн эле мындай чоң бир саясий процесске коштуруу эле өткөзүп атышат. Негизи эгерде бийлик, мамлекеттик органдар өзү даярдыгын көрүп, атайы бул процессти бөлөк алып чыкса, кеңир талкуу менен алып чыкса, анда бул эффективдүү болот эле да. Можете на русском, пожалуйста, коротко, сразу хочу сказать по поводу предстоящих президента, они сроки, но еще короче проходит процесс, связанный с назначением референдума. Реформы избирательного бюллетеня. Та сумма, которая остается на исправительном счете Центральной избирательной комиссии, она возвращается в доход республиканского бюджета, подлежит зачету в республиканский бюджет. Далее, если говорить о расчетах с гражданами и юридическими лицами, то мы говорим о том, что обязательно должен представляться кандидатами договор, письменный договор с исполнителем услуг либо работы. Нельзя заключать договора позднее дня, которые предшествуют дню голосования. Договор заключается уполномоченным представителем по финансам, да, кандидата. Договора могут быть заключены только с совершеннолетними гражданами. Оплата производится только из специальных счетов избирательных фондов кандидатов, что очень важно. И расчеты между кандидатами и юридическими лицами осуществляются только в безналичном порядке. И все финансовые операции по расчетам с поставщиками услуг, по работникам, которые работают в штабах кандидата, они должны закончиться до 18 часов дня, который предшествует дню голосования. В нашем случае 9 января. Так, вот о том, каким образом
составляется договор, вы уже знаете, я вас уже знакомила, да, то есть договора обязательно должны быть в письменной форме, содержать все условия, которые подразумевает вообще вот юридическая форма составления этих договоров. Требования к оформлению заказов, которые связаны с производством, размещением и распространением агитационных предвыборных материалов для граждан. При формировании заказа уполномоченные представители по финансовым вопросам, они обязательно должны представить редакцию периодического печатного издания, либо организацию телерадиовещания, либо какое-то предприятие, которое выпускает эту продукцию, да, они должны предоставить письменное подтверждение согласия на выполнение данных работ, оказание услуг и обязательно оплату из избирательного фонда по форме 6. Вот эта форма у нас есть в нашем положении о порядке формирования учета и отчетности по избирательным фондам кандидатов в президента. Вот, она представляет из себя вот такую вот формочку, вы можете ее найти в этом приложении и, естественно, использовать при формировании заказов на агитпродукцию. Далее, печатные и иные агитматериалы должны содержать следующую информацию. Вам это важно отметить и исследовать вот этим нормам закона, потому что за этим как бы будет наблюдать как общественность, так и регулирующий орган. То есть печатные агитматериалы должны содержать наименование организации, которая изготавливает агитматериалы, фамилию, имя, отчество лица, наименование организации, либо ИП, который заказывает агитационные материалы, информацию о тираже и дате их выпуска, сведения об оплате на изготовление этих материалов и средств соответствующего избирательного фонда. Обязательно должна быть фамилия, имя, отчество кандидата на должность президента и фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам, который оплачивает заказ. Запрещается размещение, распространение агитматериалов без вот этих сведений. Вы должны об этом помнить. Кроме того, запрещается изготовление предвыборных агитматериалов без предварительной оплаты соответствующего избирательного фонда, бесплатное выполнение либо выполнение по необоснованно заниженным расценкам работ, услуг, реализации товаров, прямо или косвенно связанных с выборной кампанией. Да? Вот. Исключением является предоставление работ уполномоченными представителями, доверенными лицами, наблюдателями, представителями кандидатов в избирательных комиссиях, которые осуществляют свои полномочия, работу, услуги, которые связаны с выборами на безвозмездной основе. А вот в этом случае вот эти лица могут приобрести добровольный патент в налоговой службе и оплатить страховые взносы. Гражданам, что еще запрещено, да? Гражданам и юридическим лицам запрещено оказывать финансовую, материальную поддержку деятельности кандидата, способствующие избранию кандидата, минуя избирательные фонды, без использования специальных счетов избирательных фондов. То есть все средства, которые вы тратите на вашу предвыборную кампанию, на агитацию и так далее, на расчеты с вашими представителями штаба, да, они должны оплачиваться только со специальных счетов избирательных фондов. Так, теперь средства избирательных фондов имеют целевое назначение, строго целевое назначение и могут использоваться только на покрытие расходов, которые связаны с проведением выборной кампании. Это на финансовое обеспечение организационно-технических мер, которые направлены на предвыборную организацию, сбор подписей в поддержку кандидата, на оплату избирательного залога. И третье – это на оплату за выполнение услуг работ, которые связаны с проведением выборной кампании. Это и оплата вашим консультантам, информационного, консультативного характера, выпуск и распространение агитматериалов, аренда помещения, оборудования, покрытие транспортных, командировочных расходов, услуги связи, приобретение канцтоваров, оборудования, публикации, да, в средствах массовой информации, выступлений кандидатов, а также проведение встреч, собраний с электоратом. Кандидатам запрещается использовать иные денежные средства для оплаты работы проведения предвыборной агитации, осуществления других предвыборных мероприятий, кроме средств, которые поступают в избирательные фонды. Все расчеты кандидата с юридическими лицами должны производиться на безналичной основе, безналичным платежом. Теперь я вам кратко скажу о том, что необходимо проводить учет и
расходование избирательных фондов. Для этого у нас в приложении предлагается форма 4, в которой вы обязаны вести учет поступления, расходованию всех денежных средств на счету вашего избирательного фонда с расшифровкой сведений об источниках поступления и всех финансовых операциях по расходованию этих средств. В свою очередь, банковские учреждения на еженедельной основе по требованию ЦИК в течение 24 часов представляют информацию, сведения о поступлении и расходовании средств, которые находятся на специальном счете кандидата по форме 5. Эти сведения мы получаем в электронном формате, получаем на бумажных носителях. Вот. И в течение, после обработки, эти сведения у нас отображаются на сайте ЦИК. Вот эта форма представляет из себя вот такую формочку по поступившим средствам обязательно, по израсходованным средствам, дата, получатель, по назначению платежа, сумма, основания для расхода. Так. И кроме того, кандидат на должность президента обязан представить в ЦИК отчеты, финансовые отчеты о размерах поступивших и израсходованных средств. Это 3 отчета. Первый отчет вы уже сдали при внесении избирательного залога и предоставлении документов подтверждающих, документов для регистрации, подписей. Вот. Второй финансовый отчет, который должен сдаваться в ЦИК не позднее, чем за 10 дней до голосования при очередных выборах, и за 7 дней до голосования это проведение досрочных выборов президента. И третий итоговый финансовый отчет со сводными сведениями не позднее, чем через 7 дней после дня голосования в нашем случае. Так, общие требования, что финансовый отчет должен обязательно подписать кандидат на должность президента, а также его полномочный представитель по финансовым вопросам. И обязанность сдачи финансового отчета возлагается на полномочного представителя по финансовым вопросам. Вот. Важно знать, что до сдачи итогового финансового отчета все деньги, которые остаются у вас на счете либо в кассе, они должны быть просто расчленены жертвователям. Остатки неизрасходованных средств, которые находятся на специальном счете, после дня голосования возвращаются кандидату. Вот. Говоря о финансовой прозрачности, еще хотела бы сказать, что не имея информацию о потоке денег, то есть если электорат, наши избиратели не будут видеть вот эту информацию, не будут видеть, откуда берутся ресурсы, да, и как они расходуются, вот, то это будет затруднять принятие цельных решений для электората и подрывать доверие граждан к честности проведения данных выборов. Вот. И вот, выполняя принцип открытости и гласности проведения выборов президента Кыргызской Республики, ЦИК информирует избирателей о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, о его финансовых отчетах по этим избирательным фондам. Обязательному размещению на официальном сайте ЦИК подлежит следующая информация. Это информация о поступлении и расходовании средств, которые находятся на специальном счете кандидата, который представляется банковским учреждением с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне. Формат отображения, который будет отображаться на сайте ЦИК, содержит сведения по поступлению денежных средств, то есть когда, кто и сколько зачислил эти деньги на специальный счет, и по расходованию средств, это когда, кому, за что и сколько средств было оплачено. Далее, вывешиванию подлежат финансовые отчеты кандидатов на должность президента. Это первый, второй итоговый отчет, и все 3 отчета будут там висеть. Далее, информация о сумме поступивших средств от избирательных залогов кандидатов на должность президента, а также информация о тех средствах от избирательных залогов, которые будут перечислены в государственный бюджет. Вот. Говоря о контроле, я хотела бы сказать, что это прежде всего самоконтроль со стороны всех кандидатов на должность президента. Да? Они должны проводить самоконтроль по сумме поступлений, пожертвований, обязательно учитывать все ограничения. Вот. Вы сами должны отслеживать, кто вам перечисляет эти деньги, да? То есть смотреть за правильностью перечисления этих денег. Далее вы должны отслеживать общий предел расходов избирательного фонда, он не должен превышать 200 миллионов сомов. Вот. На основании вот этих всех средств вы готовите, вы
записываете, проводите учет, бухгалтерский учет поступления и расходования этих средств. И, конечно, должны выполнять все правила финансирования предвыборной агитационной кампании. Так, кроме того, контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов на должность президента осуществляется Центральной избирательной комиссией. Для контроля специально создается контрольно-ревизионная группа, которая будет отслеживать правильность поступления и расходования средств, правильный учет использования денежных средств избирательных фондов. И хотела сказать, что, кроме того, существует большая ответственность самих кандидатов в президенты о том, сколько денег, откуда и сколько вы тратите из избирательных фондов. Значит, если кандидат на должность президента нарушает эти требования, нормативные требования нашего законодательства, то эти требования влекут ответственность, которая предусматривается законами Кыргызской Республики. Это, конечно, требования к опубликованию всех отчетов, соблюдению всех требований по предельной сумме расходов, по поступающим средствам. То есть не предоставление и не опубликование финансовых отчетов тоже влечет за собой определенную ответственность. Далее, если кандидат на должность президента израсходует либо будет тратить деньги, минуя специальный счет избирательного фонда, то за это тоже идет наказание в виде отказа в регистрации на должность президента. То есть контрольно-ревизионная группа лиц будет отслеживать все эти моменты и, естественно, предупреждать, если вы это не будете исполнять, то и наказывать соответствующим образом. Кандидаты на должность президента несут ответственность за действия всех своих представителей, которые связаны с нарушениями требований Конституционного закона. А в целях установления фактов нарушения ЦИК вправе обратиться за содействием в органы государственной власти, фискальные, правоохранительные органы местного самоуправления, различные организации, предприятия, для того, чтобы содействовать в установлении факта какого-то нарушения. Хочу сказать, что на сайте ЦИК у нас висит календарь по финансированию выборов. Также в раздачном материале вам дали календарный план всех мероприятий, в том числе и по финансированию выборов, где указаны все сроки предоставления всей отчетности, всех ваших действий по финансовым вопросам по работе с вашими специальными счетами избирательного фонда. Я на этом заканчиваю. Если есть вопросы, то в последующем могу ответить. Спасибо за внимание. Спасибо, Раиса Дамировна. Вопрос будет в конце. Вот еще одна сессия сейчас как раз по информированию и агитации. Артем Габрович Сизгисенс. И там написал главы Культура. Азыр мисалы биз интернетке реклама үчүн акча төлөйбүз да. Ошонун бюджеттен кандай кыла алабыз? Жана анын отчетун кантип беребиз? Вы сейчас авансовые платежи делаете, да, за агитационную? Или не поняла? Речь идет о Фейсбуке, например, да? Мисалы таргетке, Google'дан таргетированная реклама үчүн. Вообще, Парк Капрыч, он как раз ушел, агитация начала, ушел. Бұл екі тема беріктікте өтіп отырса, үшін Октябрьға біріншіға сөз берейді, анан кейін талқыға өтеміз. Мақұл ма? Рахмат. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү коомдук диалогдун катышуучулары, биз бул иш-чаранын башында белгилеп өткөндөй 10 январда дайындалган Кыргыз Республикасынын президенти менен өкмөтүнүн шайлоосу чечүүчү бир чоң этапка келип жетти. Бұл этап талапкер менен электораттын арасындагы, шайлоочулардын арасындагы пикир алышуу, аларды бири-бири менен таанышуу, бири-бирин терең изилдеп өтүүчү этап бул шайлоо алдындагы үгүт иштери. Үгүт иштерин жүргүзүү дагы Кыргыз Республикасынын президенти жана жогорку кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде жүргүзүлүш керек. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө жүргүзүлүш керек. Өзгөчөлүктөр бир топ бүгүнкү биздин мындай кырдаалыбызга жараша өзгөчөлүктөр бар. Тиешелүү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Эсиңиздерде болсо,
киргизилген өзгөртүүлөргө жараша бул шайлоо алдындагы үгүт иштин жүргүзүүгө дагы мурдагыдай мисалы эрежелер, мисалы спорттук мелдештер менен же болбосо концерттик программалар менен, маданий иш-чаралар менен коштолбош керек. Сөзсүз түрдө ошол жолугушуу талапкерлердин өкүлдөрү менен жүргүзүлүш керек. Андан сырткары азыркы мындай ковидке байланыштуу биздеги пандемия шартында өткөзүп атканын эске алсак, ушундай биз белгилеп өткөндөй Саламат сактоо министрлиги менен Кыргыз Республикасынын ошол штабында түзүлгөн, өкмөттүн алдында түзүлгөн штабтын көрсөтмөлөрүн дагы Урматтуу говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин өнөкүнө мурдаш шайлоодо маалымдоо жана үгүттөө эрежелери жөнүндө коомдук диалог өтүүдө. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова, Кышкан төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов жана ошондой эле бир канча өкүлдөр катышууда. Анда шайлоо өнөктүгү кандай жүрүш керек, анда сакталган каражаттар, референдум өткөрүү тууралуу толук маалыматтар берилди. Биз азыр түз эфирде жыйынтыктайбыз. Андыктан саламатта туруңуздар.